Кыргыз Республикасынын кырсыктарын тобокелдерин азайтуу күнүнө арналган сентябрь-октябрь айларында бардык билим берүү мекемелеринин деңгээлинде тандалып алынган 5 тема боюнча эң мыкты эсе, эң мыкты сүрөт боюнча кароо сынактар өткөрүлдү. 2 ай аралыгында 670 мектептен 1339 окуучу кароо сынактарга катышты. Эң мыкты эсе жана эң мыкты сүрөт кароо сынагы мектептердин, райондун, шаардын, облустун жана республиканын деңгээлдеринде өткөрүлдү. Экинчи орун Кубандыкова Саламат, Чүй облусунун Чүй району Ибраимов атындагы орто мектеби. Жарандык кишилер жаран алганда 112 номерге чакырыш керек. Эң жакшы эссе номинациясы боюнча биринчи орун Мухтарбек кызы Бактыгул, Нарын облусунун Аптала району Бабаков атындагы орто мектебинин 10 класстын окуучусу. Жаратылышыбызды коргошубуз керек. Ондай өзүбүздүн жашаган жерибизди булгабашыбыз керек дегендей. Молодец. Я тоже очень рад. У него очень хороший рисунок. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики для Красного полумесяца является одним из важных и стратегических партнеров при реализации своей деятельности в области снижения рисков бедствий на территории Кыргызской Республики. К сожалению, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране проведение масштабных мероприятий было невозможно. Мы верим, что подобные акции, мероприятия способствуют повышению потенциала школьников в оказании первой помощи в экстренных ситуациях. Биз балдарды жашынан ушундай коопсуздукка үйрөтүшүбүз керек. Чүй районунун Султан Ибраимов номер 2 орто мектебинин окуучусумун. Мен сүрөт тартканды абдан жакшы көрөм. Конкурстан, облустук конкурстан 1-чи орун алып, республикадан 2-чи орун алганына абдан сүйүнөмүн. Мага берген белек абдан жакшы. Өрт болбосун деп айткым келет. Сегодня мы присутствовали на церемонии вручения подарков победителям конкурсов эссе и лучший рисунок среди школьников по всей стране. Это очень значимое мероприятие для нашей страны, так как мы благодаря таким мероприятиям и конкурсам можем научить наших детей быть ответственными, как реагировать на чрезвычайные ситуации. Кыргыз Республикасынын кырсыктарын тобокелин азайтуу күнүнө арналган иш-чаралар бүгүн өткөрүлдү. Иш-чара мектептердин арасында 1-чи класстан 11-чи класска чейин 2 темада өттү. Бул эң жакшы сүрөт боюнча жана эң жакшы эссе боюнча. Этаптарына бөлүп кетсек, 1-чи билим берүү мекемелеринде болду, 2-чи район шаарларда, 3-чү облустук деңгээлде өттү жана 4-чү этап болуп бул республикада. Кароо сынак республикада каралып, эң жакшы сүрөт бул 1-чи класстан 6-чы класска чейин окуучулар катышты. Эң жакшы эссе боюнча 7-чи класстан 11-чи класска чейин окуучулар катышты. Кыргыз Республикасынын улуттук жарымай коомунун жардамы менен, каржылоосу менен биргеликте өткөрүлдү. Конкурстун комиссиянын курамына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын улуттук жарымай коомунун өкүлдөрү жана Кыргыз Республика сүрөтчүлөр союзунан, кинематография союзунан келип катышып, ушу сүрөттөр тандоолор өттү.